Канчалык амал көйлөнүп, кууланып, кур чечендикке салбасын мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго карата Бишкек ТЭЦин модернизациялоого Кытайдан келген 386 миллион долларды максатсыз пайдаланганы үчүн Кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен кылмыш иши козголду. Ал буга чейин УКМКга 2 ирет күбө катары суракка чакырылган. Үчүнчүсүндө 29-майда суракка чакырылып, өзүнө карата кылмыш иши козголгонун, айып тагылганын билип чыкты. Чыга калып эле журналисттерге мага кылмыш иши козголгонун жаздыңар да, мен азыр ачуума чыдабай турам. А дегенде социалдык тармактарда маалымат каражаттарында Сапар Исаковдун атын тебелешти. Андан соң ушундай антураж түзүп, кылмышкер катары көрсөткүсү келип жатышат. Биз эми адвокаттар менен тыгыз иштеп, күнөөсүз экенибизди далилдейбиз. Бул таптакыр чектен чыгып нес болуп турам деп даттанып алды. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов маалымат булактарына Сапар Исаковго карата козголгон кылмыш иши боюнча төмөндөгүчө комментарий берди. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча УКМК тергеп жаткан кылмыш ишинин алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылып, эч жака кетпөө жөнүндө тил каталуу түрүндө бөгөт чарасы каралды. Такталган маалымат боюнча ал 2013-жылы президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп туруп, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланып, адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш-аракеттерди кылуу аркылуу жалдануучу тандоодо чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргогон. Мунун жыйынтыгында мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыкка ири өлчөмдөгү чыгым келтирилген. Булак жаңылырды.